Башталды. Саламатсыздарбы? Эгерде биздин звук ses келип атса, бир кабар берип коюңуздар. Кызык я. Ses барбы? Ses. Бүгүнкү сабакта өткөнкү областной туруунун 25 февралда чыккан областной туроолорду карап көрөбүз. Кайсы сайттардан алды, кайсы темалардан чыкты. Ошого карап, эгерде республиканскийге келе тургандар болсо, ошого карап кайсы жерлерден даярданыш керек, өзүңөр неме чыгарсаңар болот. Бул жакта өткөнкү биринчи күндүн 5 суроосу бар. А, Б, Ц'ды кайсы жерден алгандарын да таап койгонмун. Так. Мисалы, өткөнкү күндө бир суроосу римский числа деген суроо болчу. Анда эки римский числа берилет, ошол экөөнүн суммасын таап туруп, жоогун чыгарып коюш керек, барабар деп турупчу. Буякта 3 плюс 6 барабар 3 плюс 4 барабар 7 деп кайра римдик санга өткөзүп туруп чыгарып коюш керек. Бул бир суроо. Дагы бир суроо прямоугольник деген суроо болбочу. Бизге эре берилет, двухмерный. Эренин ичинен ректангл табышыбыз керек, ректанглдын суммасы максимум чыгыш керек. Бул жерде баарын алып койгон, баары бир ректангл койгон. 5, 0, 9, 1, 2, 7. Булардын суммасы 24 барабар. Бул жакта дагы эң чоң сумма кайсы жерде болот? Мына жерде болушу мүмкүн. 2, 4, 6, 8 болушу мүмкүн. Ошондо 20 болот. Эң ортосунда 2, 4, 6, 8 квадрат болуп калат. Так, ректангл болчу, квадрат болчу эле. Биздин суроодо квадрат болуш керек эле. Так. Анан дагы бир суроодо бизге сандар берилип кете берет. Сандар берилгенде ушул сандардын эң бизге сандар берилет. Мисалы 1 деп киргенде, şu 1'din en эвересин чыгарыш керек. Ортодогу санды чыгарыш керек. Ортодогу сан өзү болот, жалгыз. 3 деп киргенде бизде 2 сан болуп калды. Экөөнүн ортодогу жок болгон үчүн ортодогу экөөнүн суммасын 2ге бөлүп туруп чыгарып коебуз. 1 менен 3'нүн суммасы 4, 2. Андан кийин 4 кирди. 1, 3, 4. Булардын ортоңку саны 3 болгон үчүн 3'түн өзүн чыгарабыз. Анан 60. 60 киргенде 1, 3, 4, 60 болуп калат. 3 менен 4'түкү 7, суммасы 2ге бөлсөк 3 болуп калат кайра. Кайра 70 кирди. Мисалы 1, 3, 4, 60, 70 болду. Бунун ортоңкусу 4 болгон үчүн кайра 4 деп чыгарабыз. 70'тен кийин 50. 50 деген 4 менен 60'тын ортосуна келет. Анда эмне болот? Ортосунда 4 менен 50 болуп калат. 4ке 50'нү койсок 54, 2ге бөлсөк 27. Анан 2 деген санды койдук, 2 бияка кошулат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандын ортосунда 3-чү сан болуп калат. 4 деп чыгарып коебуз да. Бул дагы бир суроо болчу. Бул жерде 3 сан берилет. 3 сандын немесин табыш керек. ACM Timus деген сайттан алыптыр. 2066 суроо экен. 3 сан берилет. 3 сандын ортосунда же плюс, же минус плюс, минус көбөйтүү койсок болот да. Ошол жерде эң минимум чыга турган канча болушу мүмкүн дейт. Мисалы, минус 5 кантип чыкты?
minus 5 1 minus 2 göğütülüğün 3 dep koydu. Bu 6 1 minus 6 barabar minus 5 şart. Bizdik 3 san verilet. Minimum çıkış için emne oluş gerek. Emne boluş gerek. Bunu kayra kaytağız. Anan birinci sorusu. Evet, birinci sorusu. Bir söz verilet. Al sözlü murun şifrovka kılganda, şifrovkadan murun kaysı söz bolчу, ошону табышыбыз керек. Эмне кылат? Мисалы, секрет дегенди кантип шифровка кылат? Эгерде A'nın ölü деп, B'ni 1, S'ni 2 деп ошо канчанчы катарда турса, ошого барабарлоо болот. Анан кийин биринчи санга 5ти кошот. Экинчи санга birinci sandı koşat. Misалы 18'ge 5'ti koşsak 23. 23'ge 4'ti koşsak 27. 27'ge 2'ni koşsak 29. Birinci sanga 5'ti koşat. Kalganlarına ошол bir murun kısan kança bolup kaldı. Ошону koşup kete berет да. Andan keyin эгерде бул сан 26'dan өтүп кетсе, 26'ga mod кылып коебуз да. Баарын мод кылып коебуз, анан кийин ошол сандарды чыгарып коебуз. Ушул 5 суроо болчу. Биз эми биринчи суроодан баштайлы. Эң оорураак үчөөнү чыгарайлы. Оорураак римский цифра деген бар эле, римский санды кантип суммасын табабыз. Бул жерде даяр кодун жазып койдум. Так. Editor. Так, getline A bir string'de oku alabız. Oku algandan keyin аны 2'ye bölüp alışыбыз керек. Эмне үчүн? Bir san plus ikinci san болот да. Birinci sanды, ikinci sanды экөөнү bölüp alışыбыз керек. String кылып. Качанга чейин? Эгерде i нөлдөн баштайбыз. Эгерде боштук болсо, башында канча боштук болсо, баарын жөнүнө окуп коебуз. Плюс деп койдук. Андан кийин i not equal to plus. Эгерде плюска барабар эмес болсо, анда b'га i'ни кошо бер. Биринчи сан болуп калат да. Качан плюска барабар болгондо чыгып кетет дагы. Эмне болот? i a сайызга чейин. Кийинки сан аягына чейин болуп калат. Биз ошондо b деген биринчи сан болуп калды, s деген экинчи сан болуп калды да. Эми Xiao Turim. Так, Xiao Turim. Так, A деген B менен S'нын суммасын. Тунам B, тунам C. Экөөнү жөнөкөй санга өткөзөбүз. Анан экөөнү кошуп туруп, кайра римский цифрага өткөзүп коебуз да. Бул жерде кандай болот? Бул жерде 3 плюс 4 дейбиз. Бул 7 болуп калат. Мына турим дегенде бул 3 болуп келет. 3 болуп келет нар жактан. Так. Турим 3 деп кайтарыш керек. А бул 4 деп кайтарыш керек. Экөөнү бергенде, турим деп бергенде 3 плюс 4 7 болот да. 7-ни римский цифрага айландырып коюшубуз керек. А буну кандай кылабыз? Жөнөкөй бир сан келет. Эгерде, мисалы, мындай болсо, бул эмне болот? 1 1 1. Ар бирин бирден эле сумма алып коебуз. Сумма плюс коебуз, бирден кошуп коебуз. Эгерде мисалы мындай болсо, мындай болбойт. Мисалы,
Мындай болса, бул 10, бул 5. Экөөнүн суммасы 15 деп коет. А эгерде мындай болса, эмне болот? Бул 1, бул 10. А бирок 1 10дон мурун болгон үчүн бул 10дон 1ди кемитип коебуз. Эгерде бунан 1 мурунку, мисалы, моуну кошуп атканда, эгерде bundan 1 кийинки өзүнө барабар эмес, чоң боло турган болсо, анда суммадан кемитебиз. Кандай кылабыз? Мисалы, сумма барабар 0 дейли. Бул карайбыз, текшеребиз. 1 кийинки аягы эмеспи? Аягы эмес болсо эмне кылабыз? Могу менен текшеребиз. Эгерде бул будан кичинекей болсо, анда сумма минус барабар ай деп коелу да, мына айынчы SI деп коелу. Анда сумма минус 1 болуп калды. А бияка келет, бул өзүнөн 1 кийинки жок болгон үчүн бунуку 10го барабар, анда сумма минус 1 болгон үчүн суммадан минус 1 кошуп койсок 9 болуп калат. А мында болсо 1 1 1 болуп жөнөкөй эле кошуп кете берет. Так, эми бул функцияны көрөлү. Биз ошондо эки функция жазабыз. Тунам, турим. Тунам деген бизге стринг келет, римский сандар менен. Аны санга өткөзөбүз, анан булар кошуп туруп кайра римге өткөзүп коюшубуз керек да. А эркиндей кылсак, прямо сразу кылайын десек көп болуп кетет дагы, чыгара албай калышыбыз мүмкүн. Так, эми тунам дегенге барайлы. Тунам бизге бир стринг келет. Стринг. Result барабар 0 деп алабыз. Анан стрингдин эмнеси болот? Size. Бүт бар жок, ар бир римский цифранын ар бирин карап чыгышыбыз керек, кайсы башынан баштап туруп аягына чейин. Эгерде тунам 1 деген эмнени кайтарат? Бизге мо тунам 1 деген бул. Эгерде C барабар чар келет, эгерде C айга барабар болсо 1ге барабар биздики. А бул римский цифра мындай болсо, V болсо, анда 5ке барабар. X 10го барабар, L 50гө, C 100гө, D 500гө, M 1000ге барабар болот да. Эгерде ушулар болсо, мисалы 5 келе турган болсо, A'ны 5ке бара алабыз, аны жөнөтүп коебуз. M келе турган болсо, анда 1000. D келсе 500. Бул кайсы цифрага барабар? Ошону эле кайтарат. Тунам 1 деген. Так, эми эмне кылабыз? Эгерде мисалы бир мисал жазып коелу могул жерге. Мындай, так, x 5 1 болсо, x 1 5. Бул канчага барабар болот? Бул канчага барабар болот? Бул 16, наркы 14. Эми кандай кылабыз? Эгерде дейбиз, xi кичинекей тунам, xi плюс 1 тунам. Экөөнүн тең санга өткөзөбүз. Бул 10, бул 5. 10, 5, 1. 10, 1, 5 болот. Так, 10, 5тен кичине эмес болгон үчүн результатка 10ду кошуп коебуз. Res барабар 10 болду азыр. Так, эми экинчисине келебиз. 5 1ден кичине болбогон үчүн дагы результатка 5ти кошобуз. Үчүнчүсү аягына келип калган үчүн, андан кийинкиси жок болгон үчүн жөн эле 1ди кошуп коебуз. Бул 6 болуп калат. 16 болуп калат. Так, кийинкиси мисалы, экинчисин алсак, res барабар 10 1ден чоң, анда 10ду кошобуз. А 1 5тен чоң эмес болсо, анда эмне кылабыз? Минус болот атат. Могу жерде кемитип алабыз. Минус 1. Андан кийин эң акыркысы 5 калды, плюс 5 болот. Бул анда 14 болуп калат. Түшүнүктүү болдубу? Бир мурункусу чоң боло турган болсо, кемитип эле кое беребиз. Мисалы, xm дей турган болсо, бул канча болуш керек? xm деген, так, m деген 500 болуш керек. X деген 10, M деген 1000. Анда XM деген канча болуш керек экен? Барабар 990 болуш керек. Бул 1000, бул 10 болгон үчүн 1000ден 10ду кемитип коебуз, 990 болуп калат. А MX десек
1000 10 болуп калат. Бул 1000, бул 10, экөөнү кошуп коебуз. Анын аркында болсо кемитип коебуз. Так, санга өткөзүш, римскийден санга өткөзүш түшүндүңөрбү? Функциясы. Анан результатты жөнөтүп коебуз эми. Так. Эми интежер болду. Мисалы баягы 3 анан 7 болуп калды. 3 плюс 4 7 кайтарат. Буну эми римскийге кантип которуп коебуз? Эгерде так. String келет. Stringге кошобуз. N деп коебуз. Эгерде бул 1000 менен 800'ün ортосунда болсо, анда эмне кылабыз? 1000ден кайсыны кемитебиз? 1000 деген m болгон үчүн s'ны кемитебиз, 100'дү. Мисалы 830 болсо, анда биринчи эмне болуш керек? S деген 100 болчу. 800 боло турган болсо, 800 эмнеге бар? Бул m. Бул экөөнү будан кемитебиз да. M деген 1000, а бул 100. 2 жолу алып коебуз, 800 болуп калат. MCC деген 1200, а бул деген 800 болуп калат. Эгерде 1000 менен 800'ün ортосунда болсо, эмне кылат экенбиз? N'ден 100'дү, N'ге 100'дү кошобуз. N барабар N плюс 100. S барабар S плюс S. C'ни коштук. Кийин кемитип коебуз. Так, эми эгерде n 1000ден чоң кылып коюшубуз керек да, биз c'ни 2 жолу кошобуз. 1000ден чоң кылып коюшубуз керек. Анан s'тин аркасында эми азыр c'ни кошуп койдук. Так, s барабар c болуп калды. Так, эми 1000'ни кемитебиз. Будан 1000'ни кемитебиз. Канча болуп калат? M 2 жолу кошуп коштум. 800. 1000ден кичине болгон үчүн кирбейт. Кайра 100'дү кошобуз. 900 болот да, 800'гө 100'дү кошсок 900. Кайра s'ны кошобуз. Анан 1000'ден 1000'ни кемитип туруп m'ни кошуп койдук string'гечи. Мисалы 850 же 800 канча болсун? 845 деген сан болсун. 845. Анда string барабар c болду. Анан буга 945 болуп калат. 945. Анан бул 1000ден кичине кайра кошот. 1045 болуп калат. Буга дагы бир s'ны кошуп коет, бирокчу. Эми будан 1000'ни кемитет. 45 болот. Бияка m'ни кошот. Бул m деген. Бул канча болуп калды? 800 болуп калды. Биякта 45 калды. Эми 45'ти кантип жасап коебуз? 45'ти мына 500 менен 400 ортосунда болсо, анда 100'дү кемитебиз баягы жердечи. Эгер 500'дөн чоң болсо, анда d'ны кошо беребиз. А 100 менен 90'ын ортосунда болсо, x'ти кошобуз. Мисалы 100 кылып коюш 95 болсо, 105 кылып коебуз, бирок алдына бир x'ти коюп коюшубуз керек да. Анан качан 100'ден кичинекей болгон чейин s'ти кошо беребиз. А биздики могу 45 болгон үчүн эмне кылабыз?
45'ke 10'nu koşuyoruz. 55. 55. Bir yaka olsa kaysını koşup koyuyoruz? X'ni koşuyoruz. Emi en 50'den çoğun bolsan da 50'ni kemitemiz. Kança kaldı? Minus 50 olsa 5 kaldı. Bir yaka 50'de koşup koyuyoruz. 50'den kiçinekey anda giyin ıldığı jaka düşürüyoruz. 15 19 tak ondan çoğun 5'ten kiçinekey emes. 5'ten çoğunca barabar bolsa anda emne dep koyduk? V'ni koşuyoruz bir yaka. V'ni koşup koyuyoruz. Budan 5 kemtip koyuyoruz barabar. Eğer de birden çoğun bolsa 1'lerdi koyup koy, bolbolsa çıkıp ketedi. Misal 845'ti CCM XLV bolup ketкен да bu. Şunda alatdagı stringti kayra bizge kaytarıp koydu. Бұл астына суроонун эң оор суроолордон бири болчу. Бул жерде Абласный суроодо алдын эле мынаны биринчи кирилген стрингти коштуруп барабар деп туруп жоон чыгарып коюшубуз керек да. Молуна кошуп коебуз, эмне кирсе ошону чыгарабыз да барабар деп коюп туруп калган жоон чыгарып коюшубуз керек. Ушул жерин өзгөртүп коюштур. Так. Эми кийинки суроодо прямоугольник беле же ректангл беле? Kudurlu şunday suroo keldi. Tak 100'ge çeyin berileti. Bunu bar jok variantlарын karap durup жоғын taup koysak bolmak. Kanday kılabız? Так. Bizde bir tablitse olsun. 3 minus 1 4 2 minus 2 3 0 5 minus 6 3 8 9 minus 7 10 minus 2 minus 1 minus 3 4 8 0 7 minus 6 minus 4 3 2 minus 1 şunday bir tablitsa bolsun. Tak emi daha bir tablitsa tüzüp alışыбыз керек koşumça. Tüzüp alsak oңоyраак болот da. Kança 1 2 3 4 5 1 5 1 2 Bunu ушул жерге чейин өзүнүн суммасын сактап ала турган куласак болот. Мисалы 0 жерге чейин общий суммасы канча болот? 3. Ал 0 жерге чейин 3 minus 1 канча болот? 2.
А бул жерге чейин могул жерге чейин общий суммасы канча болсо плюс 4. Общий суммасы могул жерде 2. Кошсок 6. А бияка чейин канча болот? Баарынын суммасы 6 минус 2-ни кошсок 4 болот. А бияка чейин 7 биринчи катарда. А бияк катарда канча болот? 3-кө 0-ду кошсок 3. 3-кө минус 1-ди кошсок 2. Минус 3-ді қойсақ, минус 1, минус 1-ді қойсақ, минус 2. Бияқа чейін общий суммасы ар бір клетка, мынау жерге чейін қанша болады? Бияқа чейін қанша болады? Бияқа чейін қанша болады? Бияқа чейін қанша болады? Барын есептейді. Так, эми общий мынау жердің суммасы қанша болады? Мынау жердің суммасы қанша болады? Бұл жердің суммасы қанша болады? Так. Мынау жерде 5 бар. 5 плюс канча болот? Мынау жерге чейин суммасы плюс мынау жерге чейин суммасы болгондо биз мынау жерде 2 жол кошуп койтабыз да. Мынау жерге чейин сумма бул болот. А бул жерге чейин бул болот. Ошондо мынау жерде 2 жол кошуп койтабыз. Анда эмне кылабыз? Кемтип коебуз жөн эле. 5ке 3-ті кошобуз плюс 2-ни кошобуз. Мынау жерде 2 жол кошкон үчүн минус 3 деп коебуз. Анда канча чыгат? 7. Биякты деле куду ушундай болот. Минус 6. Могул жерге чейин общий суммасы плюс могул жерге чейин общий суммасы. Мынаны ошондо 2 жол кошуп койгон болобуз. Канча болот? Минус 6 плюс 6 плюс 7 минус деп туруп бул жерди кайра кемтип коебуз. 5. Демек бул жер 5 болот экен. Бул жерде 5 деген эмне? Могул жерге чейин общий суммасы 5 деген болот. Ошондой бир текшерип коелу. 3 8 12 минус 7 барабар 5 туура. Эми бул жерди караганда кандай болот? 3 плюс 4 плюс 5 минус 6. 3 плюс 4 плюс 5 минус 6 барабар 6. Так, эми 6 плюс 7 плюс 8 минус 4. 6-га 7-ни кошсок 13, 8, 21, 4 кемитсек канча болот? 17 болот. А бул жери 2 плюс 7 минус 3 плюс минус 2. 2 плюс 9, 3, 6, 4. 4 плюс 5, 2, 12. 2-нü кошобуз, 10 плюс 6, 18, 3, 11, 6. Так, 2-нü кошобуз, 17. 17 плюс 5, 22. Şu tabletsаны ayağına çen толтуруп чыгабыз. Бул деген эмне? 12 деген эмне? Могул жердеги баарын суммасы. 6 деген эмне? Могул жердин баарынын суммасы. 22 деген бул баарынын суммасы да. Эми мисалы могул жердин суммасын кантип алып коебуз? Могул жердики. Бул жердин суммасын кантип алабыз? Бул жердин суммасын көп кылайлы. Могул жерге чейин общий алабыз суммасын, могул жердин суммасын алыш үчүн. Анан будан могул жерди кемитип салабыз, могул жерди кемитебиз. Анан буну кемитип коебуз. Ошондо могул жерди 2 жолу кемитип койгон болобуз, буну кайра кошуп коебуз да. Мисалы сумма кайсы жерден кайсы жерге чейин x, y'дан i, j'ге чейин кандай болот? Мисалы dp деген могу немени сактап алган болсун, могулчу. dp x, y минус. Так, могул жер кайсы болуп калат?
ушул жерге чейин общий суммасы dp x j minus 1 minus dp I minus 1 y plus баягы жерде 2 жол кемтип койгон үчүн dp I minus 1 j minus 1 деп койсок, бул эмне болду? Мына таблицадагы x айдан мисалы могул жерден мына жерге чейин тап. Бул эмне болсун? X болсун, Y болсун, I болсун, бул J болсун. X Y'тен I J'ге чейин суммасын тап дегенде эмне болот экен? dp x y минус dp x минус 1 x j минус 1 минус dp I минус 1 y плюс dp I минус 1 j минус 1 болду. Эмне кылдык? Общий могул жердин суммасын алабыз. Будан кайсыны кемтебиз? Могул жак кемтебиз. Будан могуну кемтебиз. Бул деген мунаны. Буну кемтебиз. Ошондо могул жерде 2 жолу кемтип койгон үчүн кайра кошуп койдук мунучу. Эми буну жөн эле for менен, 4 for менен карап коебуз. 4 for'ду кантип жазабыз? For i барабар. Биринчи x барабар 1ден x мисалы n-ге чейин, чоң же барабар n, x плюс плюс. For j барабар 1ден, y барабар 1ден, y чоң же барабар, мисалы бул да n болсун, y плюс плюс. For i барабар x минус 1ден, x-тан кайсы жерге чейин? I чоң J барабар 1ге чейин, I минус минус бул 1ден азайып кетет. For J барабар Y-тан баштап туруп, J чоң J барабар 1ге чейин, J минус минус деп коебуз. Сумма барабар максимум сумма же болбосо макс деп коелу. mx барабар максимум mx сумма деген бир функция жазабыз дагы. x y'тен I j'ге чейин эмени таба турган коебуз. Эң аягында Cout mx чыгарып коебуз. Биз эми dp-га эмне кылабыз? Баягы жерге чейин ар биринин суммасын алып турсак да болобуз дагы, кийин сумма x y'дан I j'ге чейин деп бергенде баарын чыгарып берет. Бул кандай кылат? Ар бир клетканы алат. Мисалы мындай клетка болсо, мынаны алат дагы эмне кылат? Могул жерге чейин, мына жерге чейин, мына өзү, бул жерге чейин, бул жерге чейин. Бул экөө, бул экөө, бул экөө. Ар бирин карап чыгат. Могул клетка үчүн да өзү, өзүнөн кийин экөө, андан кийин. Үстүн экөөнү алат, 4-төн 8, 6, 8 болуп кетет. Ошондо 4 for кылсак, биздин n барабар 10дун 3-сүнө чейин, 1000ге чейин болуп турган болчу. Бул канчага иштейт? 1000дин 4-чү даражасына чейин иштейт. 100ге чейин болуп, 100дун 4-чү даражасы бул 10дун 8-чи даражасы болот дагы, жакшы эле иштейт. Кийинки суроодо жөнөкөй эле
vektor колдонсок болот. Vektor колдонсок болот. Ар бирин кошуп атканда ортосун чыгарып коебуз. Мисалы, вектор эмне болсун? Вектордун ичи integer болот. Vektor VC деп коелу, а? Качанга чейин экен? While sin мисалы x деп коелу. Эгерде x'ти окуй алса, окуп кете берет. Так. Эми векторго кошуп атканда кайсы жерине кошушубуз керек? Баягы сандардын өзү кайсы жерге туруш керек? Мисалы 4, 5, 8, 11 деген сан болуп турса, буну 9 кошо турган болсок, анда 8 менен 11дин ортосуна кошушубуз керек. А мисалы 6-ны кошо турган болсо, 5 менен 8дин ортосуна кошушубуз керек. А 3-тү кошо турган болсо, 4төн мурун кошушубуз керек да. Binary search, lower bound, upper bound деген нерселер бар. Эгерде ошол санды биздики мындай сорт болуп тургандардын арасына баягы санды коюп коюшубуз керек, сорт бузулбаш керек. Lower bound деген эң сол жакта канчанчы местага кошулат, ошондой нерсе бар да. Мисалы lower bound биздики vc.begin vc.end тен эмнени издеш керек? Үтүр дейбиз. Эмнени x издейбиз. Мисалы бул itке барабарлап коелу. It барабар vc.begin'ден vc'nin башынан vc'nin аягына чейин x'ти кайсы жерге кое алабыз, ошону табат. Так, анан vc.insert кайсы жерге? Itке эмнени x'ти кошуп кой. Ушундай эле болот, бир аз баягы мына итератор болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн, бирок ушун немеси, логикасы ушундай. Аны Google'дан издеп туруп таба алсаңар болот. vc.insert it x дейсиңер дагы. If дейбиз vc.size эгерде 2ге бөлүнсө, анда барабар 0 болсо, анда cout эмне кылабыз? Так, vc.size дын мисалы I бөлүнгөн экинчиси менен мисалы 4 болсо, биринчи менен экинчини чыгарышыбыз керек. Size плюс vc.size I бөлүнгөн 2 минус 1 бөлү 2-ни чыгарып коебуз. А болбосо cout vc.size эмес, vc жөн эле vc'нин size эмес. vc'нин I үчүн vc I бөлүнгөн 2-нчини чыгарып коебуз. I плюс плюс. Ушундай эле кылып коебуз. Так, кодун ачып коелу бир. Так, мында кылабыз. Так, вектор деп алдык, dq деп алыппыз, боло берет. Вектор десек деле, dq десек деле боло берет.
Vektor деген жер бар екен, bir қарап қойлы. dq ama o жерде vektor деп алыппыз. Так, vektor dedik. Ne oldu? Ay var 1. Bir san ayınçı bir san var dep turaylı hazırınca. Vektör açıp aldık, anan ağını okuduk. Kaçan end of file. File'ın ayağına şey. File'ın ayağına barabar emes bolsa okuy berdeyiz. Vector insert lower bound we begin we end A'nı tap deydi. Bizdeki emnede atat lower bound vector begin vector end A. Бұл A'nın qayсы жерде тұрғанын табаттағы ошого insert кылып коебуз эмнени A'ны. Бұл деген lower bound деген qayсы жерге келип туруш керек, ошону табат. Ошол адрес берет, ошол адреске A'ны салып коебуз. Анан сразу эле эгерде if A mod 2 барабар 1 болсо, анда vector I бөлүнгөн 2-чини чарып коебуз. Андай болбосо vector I бөлүнгөн 2 плюс vector I бөлүнгөн 2 минус 1-ди экөөнүн суммасын 2-ге бөлүп туруп чарып коебуз да. I плюс плюс коебуз. Суроо барбы? Бул lower bound деген канчага иштейт? Эгерде биз жөнөкөй эле бирден карап чыксак, кайсы жерге коюшту? Анда убакыт боюнча көп кетип калышы мүмкүн. Эн убакыт кетип калышы мүмкүн. Биздики 10-дун 6-сына чейин сан болот. Ар бир санды insert кылып атканда биз жөнөкөй издесек, time limit болуш керек. 10-дун 6-сы көбөйтүлүп, 10-дун 6-сы барабар 10-дун 12-сине иштеп калат да. Ал lower bound болгон үчүн ар бир санды insert карап чыгыш үчүн 10-дун 6-сы кетет. Ал lower bound logarithm 10-дун 6-сы кетет. Бул logarithm 10-дун 6-сы деген бир канча барабар? 2-нин канчанчы даражасы 10-дун 6-сына барабар болот? 10 бир 2-нин 30-чы даражасы ошого барабар болот. Ошондо 10-дун 6-сы көбөйтүлүп 30 болуп калат. 3 көбөйтүлүп 10-дун 7-си болуп калат. Бул иштейт. Time limit болбойт да. Так, бир мурунку суроого түшүнүктүү болдубу? Эген бул жерде бизде x, a, b, c деген 3 сан болсун. Şu 3 санга плюс, минус, c көбөйтүү деген ортолоруна кое алабыз. A, b, c. Bunu жөн эле if менен жазып койсок болот. Варианттарын карап, бүт бар жок вариантын карапчы. Биздики кандай болуп калышы мүмкүн? Экиле вариант болуп калат го. A минус B минус C эң жакшы болуп калышы мүмкүн. Же A минус B көбөйтүлгөн C эң жакшы болуп калышы мүмкүн. Bundan башка эң жакшы варианттар барбы? Эң кичинекей чыгарып турган варианттар. Шул экөөнүн кайсынысы кичинекей болсо, ошону жазып койсок болот. Кандай? 0 деген варианттар кирип калышы мүмкүн. 0 деген вариант барбы? 0 деген вариант болуп калышы мүмкүн. Анда мисалы кандай болуп калышы мүмкүн? C барабар 0 болуп калышы мүмкүн. Анда бул вариантка кете берет. A барабар 0 болсо, деле булга кете берет. 0 мисалы 1 болсо канча чыгат буда? Минус 1 чыгат. Буда 0 чыгып калат. Мисалы 0 1 боло турган болсо, бул жакта минус 1 чыгат, бул жакта дагы эле 0 чыгып калат. 0 1 0 болсо минус 1. Анда биз экиле вариант болот. Эгерде if дейбиз,
A minus B minus S kichikey A minus B көбөйтүлгөн S'dan bolsa, anda Cout A minus B minus S'ni çarpıp koyuz. Anda bolsa Cout A minus B көбөйтүлгөн S'ni çarpıp koyuz. Başka budan kichikroq боло турган кайсы варианттар болуп калышы мүмкүн? Ката тесттер кайсылар болуп калышы мүмкүн? Ойлонуп көргүлө. Özün misalındagı kança çat? 1 2 3'kö, 1 2 3'kö. 1 2 3. 1 2 3'kö. Ne çat? A minus B minus S. Minus 4 çıkat. A bul bolsa 1 minus 2 götürülen 3. 6 birden 6'nı kemsek minus 5 anda minus 5 çarpı olsun. Biz A ardayım aldına eş nesi koya albayız degen üçün budan sözsüz mo ökönün jıyıntığını kemtişimiz gerek da. Ökönün jıyıntığı kaçan çoğ çıkışı mümkün. Ökönün teң summası çoğ çıkışı mümkün. Je ökönün göğütünüz çoğ çıkışı mümkün. Ökönün summası degen emne? A minus dep A plus B degen de. A bul degen B plus C degen. Bul degen A minus B minus S degen. Kaçan açıp versek. Ökönün göğütünüz degen A minus B göğütülen X. Bu kaçan alıp B göğütülen S. Bu kaçan alıp koysun dele ayrılması yok. A minus B göğütülen S. Bizdeki moğol jer kemite turganımız maksimum çıkış gerek. Egerde bu 0'dan çoğ bola turgan bolsa dep turат. Şartı 0'dan çoğ, 100'den kichine. If de öyle жазып koysak тура işlemek. Так, saat болуп калыптыр. Бул эң биринчи суроо болчу. Бул деле жеңил болуш керек. Шунда алсаңар 100 алмаксаңар бар жок суроолорду чыгарса болот. Негизи. Олимпиада даярдаш неме болуш үчүн мына жерде бар. Мисалы, кийинки республиканский немелерде кайсы темалардан келиши мүмкүн, же кайсы сайттардан келиши мүмкүн. ACMP'den o temalar var. Graftan gelişi mümkün. Keyinki gündeki graftan en akırkı sura, en ağır sura graftan bolчу. Anan binary search degen temalar var. Kombinatorika o temalardan gelişi mümkün. Ar sayttan alıp berip ar жерlerden. Kaysı sayttan gelişi mümkün eken bilbeyiz, bирок o temalarga daярдан koysa çıgarsa bolot da. Суроо жок болсо бүтүрөбүз, сабакты.